Ак ниет уктурулса ачык баарлашуу. Кичинекей Бакай айылындагы Назарова Минабархан эжеке менен маек кылмакчыбыз. Минабархан эже ушул айылды өнүктүрүү боюнча койгон максаттары тууралуу айтып бермекчи. Айтсаңыз, бул жерге азыр биз эмнеге келдик, азыр эмненин алдында турабыз? Биз азыр бетке ушу Бакай айылына курулган, ушу айыл үчүн кичинекей ФАП жаңы эле ачылган эле. Бул көп дагы иштебеди. Ушу балдар бакчасы керек болгон үчүн бизге здание жок. Качандан бери жүгүрүп, 1-2 айдан бери жүгүрөм өкмөткөчү. Бизге ушул жаш балдар үчүн кичине болсо дагы 1-3 сааттык болсо дагы бала бакча керек бизге деп кайрылып эме кылсак, ушул ФАПты убактылынча быйылча иштетип тургула, эртеге күн ылып калса анан кийин жакшы меме салынып берилет, же болбосо өзү пасчакта кече үй салынганда бир үйдү адени ушу бала бакча үчүн курулган эле. Анан граница өтө чекедеги бир үй бүлө келип ал үйгө отурду да. Канча орундуу кичине бала бакча болуп калды эми ошондобу? Убактылынча бизге азыр 3 сааттык, бизде тактаганда балдардын саны 20дан ашып калды азыркы учурда. Общий бардыгы 50-ке жакын, 50-ге жакын балдар бар экен, бакчага бара турган. Анан ошонун көбү эми жаңы ачылган бакчага барып жатат да, калгандар шарты жок да, эми машина менен алып барып келгенге шарттары жоктор, ушул жакта калды. 3 сааттык болсо дагы берип турабыз дегенден ушул жакты ачып. Бул боюнча Баткенге чейин, башка мемелерге чейин барып келдим. Ачып бергиле деп кайрылып өкмөткө эл өзү дагы түштү, мен дагы бардым. Кат аркылуу кайрылдык, Оз эки кайрылдык. Эмгегиңиздер ишке ашып жатат буюрса? Кудай кааласа, эми кийинки жумадан ишке ашып, кадрлар даяр. Иштейбиз деген иштейбиз деген Кудай кааласа, анан кийин дагы балдардын бардыгы бияка чыгып, өзүнчө өзүбүз бакчага барабыз деп меме кылып калса, мындан дагы чоңураак кылып салып берип калса, эми өзүбүз дагы көмөктөшүп ишке кирип иштейбиз. Кудай кааласа. Сонун ийгиликтер болсун. Рахмат. Сизди ушул айылда кыздарга сеп даярдап берет деп, уус чебер эне, баатыр эне деп угуп келдик. Сиз өзүңүз жөнүндө айтып берсеңиз. Мен өзүм дагы көп үй бүлөдөн чоңойгонмун. Биз 5 уул, 7 кызбыз. Өзүбүз 12 бир тууганбыз. Атам менен энем өтүп кеткен. Калгандары бардыгы бир туугандар бар. Мен 2001-жылы ушу жака келин болуп келгенмин. 2000-жылы. 2001-жылы чоң кызым төрөгөм ушинтип 5 перзенти болдум. Аллахка шүгүр, бардыгы жакшы. Азыркы учурда. Өзүңүз кайсы айылдан болосуз? Мен өзүм Көкташ айылынан болом. Көкташ айылынан ушу жака келин болуп келгенмин да. Көкташ дагы бул чек ара менен, Тажикстан менен чектешкен чек арадагы айылдын бири, Ооба, ал жактагы ушу өзүбүз границада отурганыбызды мен эстен чыгарып эле туугандарга звонить эте берем да, чыктыңарбы, бир тополоң болсо элечи. Эмне кылдыңар, чыга алдыңарбы деп, өзүмдөн тыш бир тууган бар жакын болот го. Балдарың, үй бүлөң алдыңда болот экен дагы. Ушу бир туугандарга звонить этип, тынбай сүйлөшүп турам да. Ошолор кредит алган болчусу. Тиле какуу кыла, өзүң кара десе, анан кийин көңүлүм жай болот. Бул айыл келечектүү айыл, Кудай кааласа. Президент ушунчалык жардам берип, Карызыңыздан кутулуп. тополоңдон кийин канча үйлөрдү бүтүрүп берди. Канча элдердин муктаждыгын чечип берди. Мындан ары дагы калтырбастан ушу жакшы көңүл буруп турса жакшы болот эле президентибиз. Себеби көп элдер көңүлү калып калдычы кече тополоңдон кийин да.
келечекке болгон үмүттөр өчүп, мындай пособие алгандарга 100 миңден берет экен десе, пособиядан да баш тартып, ошол 100 миңди алдык. Жумушуңузду баштап кайра улантайын деп. Колубуздан келген иштерди жасап атабыз. Ушул айылда азыр элдер эми кичине да көп эмес. Баягыдай жашоого кирип кетти дегенден алысмын, бирок кичине жашоого кызыгып жататтар. Ушул кыз берип, келин алып, ошолордун септерин даярдап, кээ бирлердин бешиктериге чейин даярдап берип жатам. Колумдан келишинче аракет кылып. Ошол бизде эл аз болгон үчүн жарым ставка болуп, айлыкка көп жаш келиндер иштегиси келбей атат да. Айлык аз экен да, жарым ставка болгондон кийин 3 миң, 4 миң эле болуп калат экен айлыгы. Анан көрө пособие алабыз деп көп келиндер иштебей атат. Анан өткөндө президент келгенде ошол боюнча кайрылайын деп президентке жакын жолоем албадык да бизчи. Ошол пособие алып жатса дагы жарым ставка менен жаш келиндерди иштетип койсоңуздар деген сунушту айтайын дедим эле. Айтайын, анан ошол катымды дагы берейин деп, катымды дагы бере албадым да. Ошол келечекте бул айылды жакшы өнүктүрүп, жолдоруну асфальтта берсе, бардык жолдору жарыктандырып, мындай кичи жакшы ишканалар курулса, көптөгөн фитнестер ачылса дейм да, жаштарга азыркы заман талабы ушул да. Кызыгып калуу үчүн дагы. Кызыгып, элди дагы ушул мемеде алып калыш керек да, айылда. Өнүктүрүп, өстүрүп, кичине бир нерсеге алаксытпаса, эл бейитте отурбайт да, көп эл кетип калат. Ошон үчүн кичине болсо дагы кызыктыра турган. Мен мисалы үчүн баламды окуттум азыр. Салонго кече тополоңдо жүргөндө, балам кичине болсо да стресстенүүдө болсун деп, салонго окутуп, эми иштетейик десек, ашыкча доход жок да. Ошого окшогондорго да өкмөт жардам берип, кичине меми кылса, ушу жаштар дагы иштеп сөйтүп калат. Өзүнүн айылында. Шу кызымды окуттум мисалы үчүн кулинария, пекарня немелерге. Ошондой окуган жаштар көп. Иш жок да. Айылда иш жок. Айылда иш болсо жакшы болот да. Балдар кичине кызыгып, колуга кичине акча кармаса дагы кызыгат. Сен дагы окусаң болот экен, айылда иштесек болот экен деп бирине бири мындай меме кылат да. Биrini бири көрүп туруп мотивация алат деңиз, а? Азыр сиз айтып атасыз да, ушу сиздердин мына кичине айыл кандай деп аталат? Бакай деп аталат. Бакай айылы. Бакай айылы. Бакай айылы деп аталат. Бул келечектүү жаш келин кыздар бардыгы жаш үй бүлөлөр ушул жака чыккан да. Бакай айылы бул жаштардын айылы экен да. Жаштардын айылы деп койсок дагы болот. Жаштык айылы деп коюп койсо дагы болот. Өзгөртүп Бакай деп. Мен оюмча. Канча конуш бар бул айылда? Биз көчүп чыккан жылдары 30 болсо, азыр 50-60 конуш болсо керек битти. Эми дагы онун дагы көгөйдү го, азыр толук эсап билбей эткеним 100дөн ашты. Кече биз садик ачылат дегенде балдарды тактаганыбызда эле канча чыкты? 45-50ке жакын бала чыкты да. Ушул Бакай айылда. Бакай айылда. Ушул көп битти, основной жаштар да бардыгы. Жаштар. Иш жаштарга азыр кайсы иштер болуп атат эми? Азыркы учурда бар иштерден. Иш жок го. Иш жок. Ошо келиндер иш жок үчүн пособие алабыз деп күтүп отурат да. Бир гана пособие. Иш болсо булар пособияга кызыкпайт. Азыр сиз пособиядан баш тартып 100 миң сом алып, ушундай кичине дагы кечеги тополоңдо жоготуп берген ишиңизди кайра калыбына келтирипсиз да. Ошол 100 миң сом жетиштүү болдубу? Ошону менен кичине бир эмени баштап алса болот бекен? 100 миң менен иш башташ кыйын экен да. 100 миң менен алсаң, иш баштасаң, баягындай, мисалы үчүн керектүү нерселериңди алсаң эле 100 миңга болуп калат экен дагы. Аркаңдан баягыдай
алып кете турган материал нерселериңди ала албай калат экенсиң да, ошого кичине кошуп, бир 200 миң жок дегенде да 100 миң кошуп же 50 миң кошуп берсе, анан талап кылса болот да. Сен ушул ишти алып кеткин, шуну сен өнүктүрөсүң, өстүрөсүң дегенге өздөрүгө жакшы болот да, өкмөткө дагычы. Ошол айылда эле келиндер окутуң деп атат. Бизди окутуң, үргөтүң, биздин жаныбызга ишке алың деп ушундай дейт. Мен дагы өзүм көп келиндерди алып иштетким келет. Бизде место мени да, айтып атпаймынбы ушул акчанын тартыштыгы. Азыр ушул мына турган эмеңиз канчага алдыңыз ушуну? 46.800 болду да, мына 5 жиптүү 46.800 болду. Ошол алган бир эле машинка менен иш баштай албайсың да. Керектүү нерселердин баардыгын аласың. Ийне жибиң барбы, материалың барбы, кичине жок өзүңдөн бир нерсең болуш керек да, келген адамды тигип беришиң керек сен. Келгенде. 100 миңге көп келин, жаш келиндер ыраазы болбойт да. Ал эми пособиялар көп дагы. Ондан көрө пособияны алып, башымды ортпай жатам. 100 миңди алып, күндө-күн алып текшерип келе берсем, мен кандай кылам деп, ушундай деген келиндер көп биздечи. Ондан көрө пособияны алып, башты ортпайм деп ушундай дейттер да. Ал иштегиле, кичине болсо да турмушуңарга керек, келечекке калаат өзүңөргө иштесеңер, иш болуп десең, ушинтип айтат да келиндер. Сиз канча пособия алчусуз? Мен 3 балам алат элем, 3-өгө кийин балам чыгып кетти. 100 миңге жазылбагандан алдын чыгып кетти. 2-өгө 5 миң алат элем да айга. Азыр бул пособиядан ошондо сиз толугу менен баш тарттыңыз да, албайм деп баш тарттым. Анан өнүктүрүп, мындан ары дагы өнүктүргүлө, кичине местаңарды кеңейте алгыла деп көп элдерге меме кылса, өкмөт дагы кичине жардам берсе жакшы болот да. Именно мен эмес, эми башкаларга дагы да. Мынтип 100 миңди алып иш баштаган адамдар көп. Улантып кетиш кыйын. Улантып кетиш кыйын. Чоңойтуш кыйын. Чоңойтуш кыйын. Азыр тем более үйлөр күйгөндөн кийин ашыкча доход жок да. Аркаңда. Аркабызда бар доходдор бар да, күйүп калды. Үйдө бар нерсебиз кечээ, мисалы үчүн мен 2 кызым турмушка бергенмин, 2 кызыма бешик бердим. 2-өгө бешик берсем эле быйылкы доход эч нерсе калган жок да. Даже өзүмдүн ушу тигип машинадан түшкөн мемелерге чейин берилди. Сиз өзүңүз мурда кесип эси болдуңуз беле, окудуңуз беле? Ошол ички тышкы миграцияга барасың да, эми кичине болсо да турмушуңду оңдоюн деп да. Барасың, айылда жашагандар, көбүнчө айылда жашагандар да. Балдарыбыздын жаштыгыга карабай миграция болуп барып келип жүрдүк. Көп жерге барсаң, мисалы үчүн диплом барбы деп сурайт экен да. Иштеп жүргөнсүңбү, окугансыңбы деп. Менде 10 жылдык стаж бар десең да, все равно диплом керек деп койт да. Анан барып диплом керек экен, эми ончо барып калсак деп окудум. 35 жашымда ушул айылда дагы 4-5 келин болуп барып окуп келип жүрдүк. Быйыл 40 жашымда окууга тапшырдым башкарттан. Жакшы. Кайсы эмне тапшырдыңыз? Дошкольныйга эле тапшырып койдум. Балдар бакчасы. Балдар бакчасына кичине болсо дагы. Эми мындан бияка дайым эле машинада отуруп тиге албайсың. Эми жаш өткөндөн кийин кичине. Сиз жакшы кетип атыптырсыз. Азыр бала бакчаны чечиптирсиз. Кудай буйрса дошкольныйды бүтүрүп, Кудай кааласа. Анан өзүңүз жумушуңуз башталат экен да, Кудай кааласа. Айылдын келечегин айтып бериңизчи. Айылдын келечегин айтып бер. Айылды кандай көрөсүң деп өткөндө депутаттар боюнча семинар болгондо барсак, депутаттардын арасында ошо сүрөткө тартып бергиле деди. Анан сүйлөп, эми ошо сүрөтүңөрдү айтып бергиле десе, шунчалык ыйладым да, элестетип.
Амалда мынтип үйлөр бүтө эле келе жакшы, көп үйлөр бүтө эле келе да. Анан эмне ыйлайсың дейт да. Мен азыркы айылды көрүп ыйлап атам дедим. Келечектегини дагы көрүп ыйлап атам дедим да. Десем айтат, келечекте кандай кыласың айт дейт да. Ошого окшоп. Кудай кааласа келечекте эң бир жакшы өнүккөн айыл эмес шаар кылсак жакшы болот келечекте. Бардык жаштар биригип, эмгектенип иштеп, бардыгы өз алдынча ушундай кичине болсо дагы ишканаларды ачып, элдин керегине кандай муктаждыктар болсо ошолорду чечип берип турсак, Кудай кааласа айыл келечекте жакшы өнүккөн айылдардын катарына кошулат дейм. Ошо айылдагы бакчалар, эми мектебибиз бүттү. Ошо биздин дагы ошо Бакай айылга заңгыраган жакшы бала бакчасын куруп берсе, анан өзүм элестетем да, ушундай болот, айыл Кудай кааласа өнүгөт. Себеби биздин айыл бардыгы жаштар дейм да. Бейтте келиндер көп, колунан иш келген келиндер да. Ошол жакшы проекттерди жазып, инвестиция тартып, ушулардын бардыгына эме кылсак, Кудай кааласа айыл өнүгөт. Кичи кайра иштетүү, баягындай немелер деп коет го. Кичине фабрика эмес го, эми өндүрүштүк. Ушундай немелер курулат да, Кудай кааласа. Келечекте элестетем да. Келечектеги мисалы келечекте элестетип атасызда, жумуш орду болсо, мектеп, бала бакча деп сонун баары жакшы. Ошонун баары болуш үчүн эмне керек бизге? Тынчтык болсо, биринчи очередте тынчтык болуш керек да. Границалар чечилип, эки мамлекет бири менен бири тил табышып калса, Кудай кааласа, бардыгы жакшы болот. Мурдагы коңшучулук мамилени сагынасызбы? Сагынасың, бирок мурдагыдай болуш кандай билбейм. Элестете албайм мурдагыдай болушун. Бирок болуш керек да, тынчтык жашоо болуш үчүн. Тынчтык жашоо болуш үчүн эми чындап границалар чечилип, мына ушундай болду, бардыгың биримдикте бир жолуңар бир, базарыңар бир деп койсо, мүмкүн эки жактан келишимге келип жакшы мурдагы жашоо келип калар. Мурда ушундай эле да, базарга барат элек, тажиктердин базарга барат элек, алар бизге барат эле, ушундай эле да. Кандай болду эми келишпестик болуп, ушунчалык жаман окуялар болуп кетти. Эми башка болбосун да. Заман тынч болсун эми. Үмүтүбүз эле ушул чоңдорду границаны чечип берсе, жакшы жашоо ошондон башталат да, Кудай кааласа. Жакшы ишканалар, кичине майда ишканаларды ачып берсе, жаштарды колдосо, баары баягындай гранттар болобу, инвестиция болобу, ошол жака жөнөтүп, айылды сактап калыш керек да. Таштап кетип көрдүк, башка жака барып дагы көрдүк, бирөөдүкүдө жашап дагы көрдүк. 1000 алакандарга салып турса дагы, баары өзүңдүн айылыңды сагынып тура бересиң да. Мисалы үчүн балдарым дагы ошо тополоңдон кийин ошо бир жаман күнөө күйбөй калган экен. Ошо жерде жашап жүрсөк, келип биз менен тыгылып жашап жүрдүлөр кышта. Биз кетпейбиз, барбайбыз, онлайн окуй беребиз деп. Ошо эки кызым, балам, бешөөбүз ошол жакта жашадык. Үйүңүздөрдө эле кайра. Барып өзүң үйүң болсо жакшы да, тынчтык эле болсо өзүң үйүң жакшы. Главное тынчтык болсун. Ак ниет уктурулса ачык баарлашуу.